Устаз биз бактылуу болгондо баары эле табылат эле, ажырашканыбызга 1 жылдын жүзү болду, мага махыр бербеди, күйөөм моюнуна карыз болуп калабы, кенен айттык. Устаз күйөөмө дуа кылып коюңузчу дейт. Балалуу болсун дейт. Аллахым ага да бала жытын жыттатын, себеби 6 ай өтүп ал үйлөндү дейт. Кыргыздын аялындай таба албайсыз го дейм башка жерден. Ажырашып кеткен, бирок күйөөсүнө бакыт тилеп атат да. Мындай аялды колдон чыгарбаш керек. Бирге төшөгүңдө бирге жатып, бирге туруп, бирге күн өткөрүп, бирок өлүмүңдү тилегенде эле аялдар чыгып калат кээде туугандар. Кээде эми бир 100дөн бирөө чанда чыгып калат, бирге жүрүп, бирок ушундай кыянат кылган. Бул байкуш ажырашып кетиптир ата-энеси себептен. Бирок ошентсе дагы күйөөсүнө бактылуулук тилеп атат да. Мындай аялдарды колдон чыгарбаш керек туугандар. Себеби дейт. Устаз аял турмуштан ажырашып кетсе, башкага турмушка чыкпай жүрө берсе, күнөөкөр болуп калабы дейт. Себеби мен эркекке деген ишеничим жок болуп кетти. Жашым 25-те медресеге кирип илим алгым келет, акыретте ата-энеме таажы кийгизчү хафиза кыз болгум келет дейт. Бул боюнча ал китепти эсте устазга бердим, Кудайым буйрса жакында Египеттен алдырышым керек. Мухтасару таргиб ва таргиб Ибн Хаджар Аскалани чоң жыйнак китеп. Ушунда келет. Кайсы бир аял күйөөсү өлүп калып, же күйөөсүнөн ажырашып, жесир калып, анан балдары болуп, өмүрүн балдарын арнап, шарты көңүл буруңуз. Балдарын арнап, өмүрүн балдарын арнап, өзүн такыба кармап, зинадан денесин сактап, ата-энесинин үмүтүн актап кете берет ар жагы. Мамилесин тактап, ушул шарттарды тактаса, ал акыретте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына ээ болот деп келет. Колдоосуна. Бирок сиз 25 жашта экенсиз. Азыр заман мурдагыдай заман ээлери эмес азыр. Азыр бузукучулук көп. Азыр жалгыз боо аял эмес, көчөдө күйөөсү менен кетип бараткан аялдар именно таксырлар карай турган заман болуп калган да. Жахилдер жөн эле кетет жерди карап эле.